Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, биз Мухтасарул Кудри аттуу китептен сабагыбызды улантуудабыз. Өткөн темабызда салам соодасынын шарттарын баяндадык. Бүгүн Кудайым буйрса китептин жазуучусу айткан сүйлөмдөрдү чечмелөөгө киришебиз. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин, жашообузга сиңирүүгө тауфик берсин жана башкаларга дагы жеткирүүгө Кудай Таалам жардам берсин. Амин я раббал аламин. Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu jaizun fil makilati wal mawzunati wal ma'dudati allati la tatafawatu kal jawzi wal baydi wal mazruat. Адаттагындай биринчи сүйлөмдү которуп алып, андан кийин сүйлөмдү чечмелөөгө киришели. Төмөнкү нерселерде салам соодасын кылуу, салам келишимин түзүүгө болот дейт. Эң биринчиси ал-макилатта. Макилат деп идиш менен өлчөлүп сатыла турган нерселерде, тараза менен тартыла турган нерселерде, жана бири-бириден айырмасы жок болгон штучный сатыла турган нерселерде, мисалыга жаңгак, жумуртка, жана метр менен сатыла турган нерселерде салам соодасын кылууга эмнекен болот. Эмне себептен бул нерселерде болот? Себеби жокоруда айтканыбыздай, булардын сыпаттары, жынстары, сыпаттары, түрлөрү бардыгы бирдей, бири-бирине жакын болгондуктан, бири-бириден айырмасы жок болгондуктан салам соодасы дурус болот. Анткени сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дагы өзүнүн ыйык хадисинде мынтип айткан: "Ман аслама минкум фи самарин фалюслим фи кайлин ма'лумин ва вазнин ма'лумин ила ажалин ма'лумин." Силердин араңардан кимде-ким салам келишимин түзө турган болсо, салам соодасын кыла турган болсо, бир мөмөдө, анда ал не кылсын? Белгилүү кайыл, белгилүү салмак жана белгилүү мөөнөт менен не кылсын? Келишими түзсүн деген. Ошондуктан жанакы нерселердин сыпаттары, түрлөрүн чектелип, бардыгы бирдей, бири-бириге жакын болгондуктан мындай нерселерде эмне дедик? Салам соодасы дурус болот. ولا يجوز السلام في الحيوان ولا في أطرافه. Салам соодасы айванатта, жаныбарларда жана алардын атрофундан максат анын башында, шыйрактарында салам соодасын кылууга болбойт. Жаныбарларда эмне себептен салам соодасы мүмкүн эмес дей турган болсоңуз, себеби бул жерде жаныбарлардын бардыгы не эмес, мисалга бардык кой бирдей болбойт. Койлордун ортосунда бири-биринин ортосунда эмнеси бар? Семиздик, арыктыгында, чоңдук, кичинелигинде эмнеси бар? Айырмачылыктары бар. Ошондой эле мисалы жылкыны алып сата турган болсок, жылкыда дагы мүмкүн эмес, себеби жылкыда эки жактан айырмачылыктары болушу мүмкүн. Биринчиси жанагы ички өнөрү дейин, ички өнөрү жагынан аябай кээ күлүк болот, моюн сунуучу болот, жакшы болот, кээ бирлери аябай күлүк эмес, начар сапаты болушу мүмкүн. Ошондой эле чоңдук, кичинелик жагынан дагы бири-бириден аябай чоң айырмасы бар болгондуктан жаныбарларда кыскасы салам соодасы эмне эмескен? Рухсат берилбейт дейт. Жана ошондой эле ошол жаныбарлардын атрофтары дегенде башы менен шыйрактарында дагы салам соодасын эмес, мүмкүн эмес, себеби булар эмне? Штучный сатыла турган, бири-бириден өтө чоң айырмасы бар болгон нерселер. Вала фил жулуди ададан. Жана штучный сатыла турган терилерде дагы салам соодасын кылууга мүмкүн эмес. Себеби бул да эле штучный сатылып, булардын ортосунда эмнекен? Өтө чоң айырмачылыктары бар. Бул эми штучный деп атабыз, негизинен муну таразага койсоңуз да эле мүмкүн эмес. Себеби булардын ортосунда чоң кичинеликте абдан чоң эмнелери бар? Айырмачылыктары бар болот. Ошол себептен мүмкүн эмес. Ал эми белгилүү эгерде бир өлчөмдү терини сат десе, мисалга 1 метрге болгон тери сат десе, анда аны сиз ушинтип келишим түзсөңүз не экен? Боло берет. Вала фил хатаби хузаман, вала фил ратбати журазан.
Жана отунду жанагы боолап туруп сатууга дагы эмне экен болбойт. Себеби боолордун биринин жиби чоң болуп, экинчиси кичине болушу мүмкүн. Бири узунураак болуп, немеси жана отун узунураак, кыска болушу мүмкүн. Бирдей болбогондуктан муну менен дагы салам келишимин түзүүгө эмне экен болбойт. Жана ошондой эле чөптү дагы, бедени, чөптөрдү дагы боолап туруп сатууда салам соодасын түзүүгө эмне эмес экен мүмкүн эмес. Себеби боо дагы жана айтканыбыздай эле биринин жиби чоң узун болуп, экинчисиники кыска болуп, чөп мындай бекен байланып, бош байланып, ар түрдө болуп кетиши эмне ыктымалы бар болгондуктан бул нерседе салам соодасы эмне эмес экен мүмкүн эмес. ولا يجوز السلام حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل. Салам соодасы жанагы товар, сатыла турган товар. Келишим түзүлгөн убакыттан баштап, жанагы товарды тапшырган убакытка чейин, кардардын колуна бере турган күнгө чейин базарда бар болсо гана, элдин ортосунда бар болсо гана дурус болот дейт. Кыскасы, салам соодасынын шарттарынын бири биз мурунку сабакта айтып өттүк. Биз келишим түзгөн убакыттан баштап, ошол товарды алып келип кардардын колуна тапшыра турган күнгө чейин эмне болуш керек? Элдин ортосунда биз сатып алып жаткан нерсе бар болуш керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир хадис келет. Бул хадисти Абдуллах ибн Умар радияллаху анху риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир киши пайгамбардын доорунда bir belgilүү bir bakka salam sooдасын түзөт. Ал бак жетилелек болчу да, жетилелек бак жок, элдин ортосундагы жок курма багынын салам соодасы түзөт. Анан ошол жылы бир жылга сатып алат да, бир жылга сатып алганда ошол жылы курма болбой калат. Курма болбой калгандыктан кардар айтат: "Эми быйыл курма болбоду, эми келерки жылы курма боло турган болсо мен ошону алайын" дегенде, бул киши айтат: "Жок, мен сага быйылкы жылы үчүн гана саттым." Ошондо экөөнүн ортосунда пикир келишпестик болот да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жаныга чечим чыгарып берүү үчүн барышат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат саткан адамга: "Бул киши кардар" дейт да, "Бул киши сиздин ошол курмаңыздан алдыбы?" десе, тиги киши айтат: "Жок" дейт. "Алган эмес, себеби быйыл түшүм болбоду" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кайрылып жанагы сатуучуга айтат: "Андай боло турган болсо, сен эмне менен, кайсыл нерсе менен өзүңнүн бир тууганыңдын малыны эмне кылдың, сен өзүңө адал кылып алдың. Сен муга алган акчаңды кайтарып бергин" дейт. Дейт да сөзүн андан ары улантып туруп эмне дейт? "Силер эгер салам соода кыла турган болсоңор, ошонун жарактуулугу пайда болбоюнча, мындайча айтканда, бар жанагы апат балелерден сактала турган деңгээлге жетпейинче силер не кылбагыла, салам соодасын түзбөгүлө" дейт. Бул хадистин иллатын алып карай турган болсок, элдин ортосунда жокко учураган нерсе менен салам не кылбагыла дейт? Салам соодасы келишимин түзбөгүлө деген мааниде. Ошондуктан эмне экен? Салам соодасынын шарттарынын бири ошол келишим түзүлгөн убакыттан баштап, жанагы товарды тапшыра турган күнгө чейин элдин ортосунда биз сатып ала турган нерсе бар болсо гана салам соодасын түзүүгө болот дейт. Вала ясиху саламу илля муаджалан. Салам соодасы насия болсо гана дурус болот. Себеби шарият, ислам дини бул түр сооданы банкротко учураган адамдардын муктаждыгын бүтүрүү үчүн гана рухсат берген. Андыктан ошол банкротко учураган адамдарга мөөнөт берилиш керек. Алар ошол табып, ошол нерсени сизге эмне кылып берсин, алып келип бериш үчүн. Ал эми эгерде сиздин алыңыз жете турган болсо, дароо берүүгө, бирок колуңузда жок боло турган болсо, колуңузда жок болуп, бирок тапшырууга кудуретиңиз жете турган болсо, анда шариаттын рухсаты табылбады. Табылбайт да, ал жанагы хадис тыйган маселенин катарына кирген. Пайгамбар не дегенде? "Наха ан байи ма лайса индал инсан." Адамдын баласынын колунда болбогон нерсени сатуудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылган? Тыйган. Тек гана салам соодасына гана рухсат берген. Ошондуктан шарт эмне экен? Сөзсүз түрдө муаджал болуш керек. Муаджал дегени акча нак, товар эмне насия болуш керек дейт. Вала яжузу илля би ажалин ма'лумин. Жана салам соодасы белгилүү мөөнөттө аталса гана дурус болот дейт. Белгилүү мөөнөттө аташыбыз керек. Мисалга, сентябрь айынын 1-числасында мага товарды алып келип бересиз деш керек. Себеби эгерде белгисиз мөөнөттө атала турган болсо,
анда эмнеге алып барат ал? Сатуучу менен кардардын ортосунда талаш тартышка алып барат да. Эми талаш тартышка алып бара турган нерсе ал сооданын бузулушуна алып барат. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн хадисинде айткан: "Ман aslafa fi tamrin falyuslif fi kaylin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin." Sizlerden arаңардан кимде-ким bir kurma менен салам соодасын, kurmada салам соодасын келишимин түзө турган болсо, анда белгилүү кайыл, белгилүү салмак жана белгилүү мөөнөт менен гана бул келишимди түзсүн деген. Ошон үчүн мөөнөт эмне болуш керек? Так дана белгилүү болуш керек. ولا يجوز السلام بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ولا في طعام قرية بعينها ولا في ثمرة نخلة بعينها. Салам соодасы белгилүү бир кишинин өлчөй турган идиши менен гана дурус эмес. Же белгилүү бир кишинин метри менен гана сатылса не эмес, келишим түзүлсө дурус эмес. Жана белгилүү бир айылдын будай арпасыга гана салам соодасы түзүлсө дурус эмес. Жана белгилүү бир дарактын мөмөсүнө гана салам соодасы түзүлсө эмне эмес экен? Дурус эмес. Эмне себептен? Себеби эгерде жанагы кишинин колундагы идиши, өлчө бере турган идиши кокустан эмне болсо, жок боло турган болсо, биз анын өлчөмүн билбейбиз. Ошондуктан мүмкүн эмес. Ал эми эгерде жанагы кишинин колундагы идишке канча килограмм баткандыгы маалым боло турган болсо, анда салам соодасы дурус болот. Бунун идиши жок болуп кетсе дагы ошол салмакта кайра эмне бере берет? Kurma сатып алган болсо, курманы бере берет. Жанагы экинчи мисалда дагы белгилүү бир кишинин метри мен деди. Эгерде мында дагы өлчөмү белгисиз боло турган болсо, канча узундугу канча экендиги белгисиз болсо, ал эми эгерде белгилүү боло турган болсо, мисалга 50 см же 100 см деп, анда не болот? Салам соодасы дурус боло берет. Жана ошондой эле белгилүү бир айылдын будайын гана сатып алам деген түшүнүк менен салам соодасы түзүү мүмкүн эмес. Себеби балким ошол жылы ошол айылда будай такыр болбой калат. Ошол жылы арпа деген болсо арпа болбой калышы мүмкүн. Анан каяктан алып берет? Бул жашоодо ар түрдүү болушу мүмкүн. Болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн түшүм. Ошондуктан белгилүү бир жерге чектебешибиз керек. Ошондой эле белгилүү бир дарактын мөмөсүн гана соода келишим мүмкүн эмес. Балким ошол жылы ошол даракта эмне болбой калат? Мөмө болбой калат. Ошондуктан биздин доорда мисалга Баткенде балким бул соодалар болушу мүмкүн. Муну Айдар шейхибиз жакшы билет. 3 жыл, 4 жыл белгилүү бир бакты эмне кылып алышат? Сатып алышат да. Ал жерде түшүм болобу, болбойбу? Сатып ала беришет. Түшүм болгон жылдары болду, бирок болбогон жылдары ортолордо талаш болушу мүмкүн, талаш тартыш болушу мүмкүн. Анан болбой эле эчтеке бербей эле тиги киши бул кишинин акчасын алып коюшу мүмкүн. Ошондуктан мындай соодалардан эмне кылыш керек? Сактанышыбыз керек. Келишим түзгөн кезде эмне дешибиз керек? Мана сизге 10 000 сом акча, ошого мага 1 тонна будай бересиз. Ушул жериңиздикini бересизби, башка жериңиздикini бересизби? Айырмасы жок. Чектебей туруп белгилүү бир жерге соода түзсөк, не экен? Келишим түзсөк болот. ولا يصح السلام عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر في العقد. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca kelişim түзүп аткан кезде 7 şart atalsa gana salam soodası durus bolot deydi. Birincisi cinsun ma'lumun. Ошол сатып ала турган нерсе эмне? Аны билишибиз керек. Wa naw'in ma'lumin. Экинчи анын түрүн билиш керек. Кайсыл түрдөгү? Üçüncüsü sifatun ma'lumatun. Sıfatı belgilүү болуш керек. Кандай сыпатта? Мисалга эң таза сыпаттуу, эң начарбы кандай болсо. Ва миqdarun ma'lumun. Экинчиси өлчөмү белгилүү болуш керек. Ва ажалун ma'lumun. Мөөнөтү белгилүү болуш керек. Анан ва ma'rifatu miqdari ra'sil mali idza kana mimma yata'allaqu al-aqdu ala miqdarihi kal-makili wal-mawzuni wal-ma'dud. Анан акчанын өлчөмүн билүү зарыл эгерде келишим анын өлчөмүн билүүгө не болсо байланыштуу боло турган болсо. Мисалга макил, маузун, анан штучный сатыла турган нерселерди асыл мал катарында бере турган болсок, мисалга 1 тонна будайды азыр мен бердим да, күзүндө эмне кылам? 1 тонна будайды 1 тонна картошка бер деп коем. Эгерде ушундай боло турган болсо, эмне кылыш керек экен? Асыл мал, бул жерде будай, мына ошол будайдын өлчөмүн да билиш керек. Же маузун боло турган болсо, таразага тартыла турган болсо, таразасы канча килограмм экендигин билиш керек. Же штучный болсо, штучный нерсени биз акча катарында колдонсок, бартер кыла турган болсок, анда дагы эмне экен? Канча штук экендигини билишибиз керек экен. Wa tasmiyatul makani allazi yufihi fihi iza kana lahu hamlun wa mu'natun. Жана
Мусламун фихти жана товарды алып келип бере турган нерсе жерди дагы аташ керек. Мисалга товарды Бишкекке алып келип береби, же Баткенге, же Ошко, же каяка алып келип береби. Ошол жерди дагы аташ керек. Эгерде бир жерден экинчи жерге алып баруу үчүн бир жол кире кетире турган болсо, бир машакаты болуп, аны жүктөп, аны бир жерден экинчи жерге алып баруу үчүн жол кире бериле турган болсо, ошол кезде эмне кылыш керек? Ордуну дагы аташыбыз керек. وقال أبو يوسف ومحمد لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا. Абу Юсуф менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча жанагы акчаны эгер бартер кылган кезде, жана жокоруда айткан будай берип туруп картошка күзгү картошка сатып алуу максатында берилген болсо, анда акчаны аташ шарт эмес дейт, канча килограмм экендигини. Эгерде эмне болсо, муайян болсо, жанагы ишара менен көрсөткөн болсо да, мына ушул жерде, мына ушул будайга, мага мына ушул турган будайга не кылып 1 тонна күзүндө картошка бересиң деп туруп келишим түзгөн болсо, анда эмне эмескен? Анын канча килограмм экендигини аташ зарыл эмес дейт. Вала иля макани таслими ва юсаллимуху фи мавзил акди. Жана ошондой эле Абу Юсуф менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча жанагы тапшыра турган орун, товардап келип бере турган орунду дагы аташ эмне эмес дейт, шарт эмес дейт. Ошол келишим түзгөн жерге алып келип эмне кылат, тапшырып беришет дейт. Вала ясиху саламу хатта якбиза ра'сал мали кабла ан юфарикаху. Салам соодасында жанагы акчаны экөө эки жака ажырап кетүүдөн, соода келишими түзгөндөн кийин ажырап кетүүдөн мурун колго албайынча не болбойт экен, дурус болбойт. Кыскасы, салам соодасында акча эмне болуш керек? Нак сатуучунун колуна берилиш керек. Эгерде келишимди түзүп эле экөө эки жака басып кете турган болсо, акчаны албай, акчаны бербей, мунусу албай, анда соода эмне болуп калат экен? Дурус эмес болуп калат. Вала яжузу тасарруфу фи ра'сил мал. Салам соодасында ра'сил малды, жанагы акчаны колуга алуудан мурун аны менен бир башка бир соода келишимдерин түзүүгө болбойт. Мисалга, мен Айдар Шейхтен айтайын, Айдар Шейх мага 1000 сом берди, күзүндө мага эмне кыласыз? 1 тонна картошка бересиз деп. Макул дедим. Мына ошол 1000 сомго дароо эле Айдар Шейхте айттым, ошол 1000 сомго не кыл, мага палан телефонуңузду мага сатыңыз дедим. Болбойт, жарабайт мындай. Мен биринчи аны колума алышым керек, андан кийин мен эмне кылсам не экен, рухсат берилет. Вала фил мусламу фихи кабдал кабзи. Жана ошондой эле мусламу фих, жана товарды колуга алуудан мурун Айдар Шейх, жана мен 1 тонна картошка берем дедим, ошону колуга алуудан мурун башка адамдарга сатып жүгөрүүгө, же болбосо аны ордуга башка бир нерсени алууга эмнеси жок, укугу жок. Колуна алгандан кийин анан эмне кылат? Саталат. Башка каласа белекке берет, каласа сатат, каласа калаган ишини кылса болот. Колуна алгандан кийин. Эмне себептен болбойт? Биринчиси эмне үчүн акчада болбойт дедик? Себеби акча Аллах Тааланын акы үчүн, Аллах Тааланын акы мутаалик болгон болгон. Аллах Тааланын акыгын тиешеси болуп калды бул жерде. Таасири бар. Аллах Тааланын бизге милдет кылган нерсеси, расыл малды ким алыш керек? Сатуучу колуна алыш керек акчаны. Бул Аллах Тааланын акысы. Муну сиз эч нерсе кыла албайсыз. Ал эми экинчиси де эмне үчүн мүмкүн эмес десе, мына товарды колуга алуу сатуу мүмкүн эмес десе, себеби биз мурунку сабактарда өттүк, бир жерден экинчи жака жылдырууга мүмкүн болгон нерселерди кыймылдуу мүлк деп коеюн. Мүлктү бул эмне кылуу? Колуңузга албайынча сатуу немеси де мүмкүн эмес. Ошондуктан мусламун фихти не экен, колуга алуудан мурун сатуу мүмкүн эмес дейт. Вала яжузу ширкату вала таулияту фил муслами фихи кабла кабзихи. Ошол товарды колуга алуудан мурун дейт, ширкат кылуу, товарды колуга алуудан мурун таулия соодасы келишимин түзүү, таулия келишими эмне? Жанагы алган баасы менен кайра сатуу мүмкүн эмес дейт. Ширкат түзө албайсыз, биринчи колуңузга алышыңыз керек, андан кийин кайра ортого салып туруп, сиз бирөө менен фирма түзсөңүз болот. Ага чейин сиздин анда фирма түзүүгө эмнеңиз жок, укугуңуз жок. Колуңузга албайынча сиз өз баасында кайра сатууга дагы эмнеңиз жок экен, укугуңуз жок болуп калат. Ва ясиху саламу фи сияби иза самма тулан ва арадан ва руқатан. Кездемеде салам соодасы кылууга болот. Себеби биз жокоруда айтканыбыздай, бул метроой сатыла турган нерселер. Буларда салам соодасы дурус болот, бирок шарт эмне? Эгерде узунун, туурасын жана калыңдыгын баяндаса. Себеби ушул узундугу, туурасы, калыңдыгына жараша бул нерселердин неси болот? Баасы дагы өзгөрөт. Бул сыпат да ушуга жараша бул эмнеси өзгөрөт экен? Баасы дагы өзгөрүп кетет дейт.
Егер атабасаңыз, анда сауда не болбой калат? Дурус болбой калат. Вала яжузу саламу фил жавахири. Жавахирлерде, гауһарларда, кымбат баа таштарда не болбойт? Салам саудасын түзүүгө болбойт. Себеби булар бири-бириде штучный сатылып, бири-бириден аябай чоң айырмасы болот. Мурунда билесиздер, алмаз, рубин дейли ошондой таштарды эмне кылат? Штучный мында кылган, ошо тапкан өлчөмүндө эле сата берилген, сатылган да. Ошону мүмкүн эмес дейт, ошондой сатууга. Бирок биздин доорда булар карат менен, жанагы тараза менен сатылып калганда, ошон үчүн белгилүү граммды атасаңыз, эмне экен? Сатса жарай берет. Палан грамм болсо, ушунча миллиграмм болсо десеңиз, биздин доорда жарай берет. Бул жанагы штучный сатылган кезде мүмкүн эмес, себеби бири чоң, бири кичине болуп калышынын ыктымалы болот. Бири чоң, бири кичине болгон да. Вала фил хараз, харазда дагы мүмкүн эмес дейт. Хараз деп бул жанагы китептерде келет, лугат китептерди ачып карасаңыздар, лугат китептерде келет, мынау шакектин көзү, гүлү болот го, көзү дейбизби? Ошолорду айтат да, ошол көздөрдө дагы сатууга эмне экен? Мүмкүн эмес, себеби булар дагы эмне? Ар башка дейт да, бири чоң, бири кичине болушу мүмкүн, ошон үчүн мүмкүн эмес дейт. Вала баса бис-салами фил-лабини вал-ажури иза сама милбанан маалуман. Кам кирпич жана бышык кирпичте салам соодасын кылуунун зыяны жок. Салам соода келишими түзсөңүз болот, эгерде белгилүү калыпты эмне кылса, аталса. Мына ушул калып менен сиз мага кам кирпич жаса бересиз, же мына ушул калып менен мага бышык кирпич жаса бересиз деп атаса, салам соодасы эмне болот экен? Дурус болот дейт. Ва куллу ма амкана дапту сифатихи ва ма'рифату миқдарихи жаза саламу фихи. Кайсыл нерсенин сыпатыны чектеп таанууга, сыпатын мындай билүүгө, өлчөмүн билүүгө мүмкүн боло турган болсо, мындай так даана сыпатын, так даана өлчөмүн билүү мүмкүн болсо, анда салам дурус болот дейт. Ва ма ла юмкину запту сифатихи ва ма'рифату миқдарихи ла яжуз саламу фихи. Эми кайсыл нерсени так даана сыпатын билүүгө болбосо, өлчөмүн билүүгө болбосо, ал нерселерде салам соодасын түзүүгө болбойт дейт. Бул бир эреже катарында китептин жазуучусу айтып кетти. Ушул жерде салам соодасы бүтөт. Мындан ары башка темага киришет азыр. Китептин жазуучусу ушул жерде салам соодасын бүтүрүп башка темага киришти. Биз соода китебинин башында айтканбыз. Кайсыл нерсе пайда бере турган болсо, аны сатууга болот. Кайсыл нерсе пайда бербей турган болсо, аны сатууга болбойт. Мына ошол темага байланыштуу бир маселелерди келтирет азыр китептин жазуучусу. وَيَجُوزُ بَيْءُ الْكَلْبِ وَالْفَحْرِ وَالسِّبَاءِ. Итти, гепардты, жапай мышыкты, жана жырткыч айвандарды, жырткыч айван дегенде тырмагы менен, же болбосо тиши менен аңчылык кылган айвандарды сатууга болот. Себеби бул айвандардан пайда алуу неси бар, мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан буларды сатууга болот дейт. وَلَا يَجُوزُ بَيْءُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ. Чочко менен, арак менен чочкону сатууга некен болбойт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ыйык, мубарак хадисинде мынтип айткан: "Инналлади харрама шурбаха харрама бай'аха ва акла саманиха." Ичүүнү арам кылган Кудай аны сатууну жана анын акчасын жешин дагы харам кылган деп Сахих Муслимде хадис келет. "Вала яжузу бай'у дудил қаззи илля ай якуна ма'ал қаззи." Жибектин куртун сатууга болбойт дейт. Болгону эгерде жибек менен чогуу боло турган болсо, ага ээрчитип сатууга болот дейт. Бул Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун көз карашы. Ал эми Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча куртту өзүнү жалгыз сатсаңыз да эле болот. Мына ошол сөзгө не кылынган? Фатва берилген деп китептерибизде келет. Валан нахлу илля маал куварот. Арыны өзүнүн үйү менен гана эмне кылууга болот экен? Сатууга болот. Жалгыз сатуу не эмес экен? Мүмкүн эмес дейт. Бирок Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча эгерде бир жерде чогулган болсо, өзүнү жалгыз сатсаңыз да эле болот деген пикир бар. Бирок Абу Ханифа менен Имам Абу Юсуфтун көз карашы боюнча сатууга болбойт. Ошондой эле жанагы сойлоочу жаныбарларды пайда алуу мүмкүн болбогон жана кирпи, чаян, жылан, чычкан дегендей
буларды дагы сатуу не эмес, шариатта рухсат бербейт. Себеби булардан пайда алууга болбойт дейт. Ал эми эгерде кайсыл бириден кайсыл бир методиканы колдонуп туруп, бир ыкманы колдонуп пайда алуу мүмкүн боло турган болсо, аны сатууга мүмкүн. Кыскасы бул темада пайда алуу мүмкүн, мүмкүн эмес жагы каралат. Эгерде пайда алуу мүмкүн боло турган болсо, аны сатууга болот. Пайда алуу мүмкүн эмес боло турган болсо, андай жаныбарларды сатуу не эмескен, мүмкүн эмес дейт. وأهل الذمة في البيعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على الأسير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة. Zimmiler bol Hristiyanlar, Еврейлер, musulmandardın mamleketinde yaşagan Еврейлер мен Hristiyanlar soda satıqda musulmandar siyaqtуу дейт. Musulmandar siyaqtуу бардык soda satıqda musulmandarday укугу бар дейт. Болгону арак менен чочкодо гана буларда өзгөчө укук бар. Анткени булардын аракка түзгөн келишимдери мусулман менен мусулмандын жанагы ширеге түзгөн келишими сыяктуу болот. Ал эми чочкого түзгөн бири-бири менен чочкого түзгөн келишимдери мусулмандардын бири-бири менен койго түзгөн келишими сыяктуу адал болот. Кыскасы өз ара бири-бирине арак сатып алышса, чочко сатып алышса рухсат боло берет. Бирок мусулманга эмес. Мусулман менен жеке болсо мусулман капырдан чочко арак сатуу мүмкүн, сатып алуусу мүмкүн эмес деп биз мурунку темаларда не кылганбыз, айтып өткөнбүз. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин.